Дүйнөнүн жаралышы. Алам жер кантип жаралган? Ай, күн жана жылдыздар, жан жаныбар макулук, адам заты кошулуп, дүйнөгө кантип таралган? Ыйык китеп айтпаса, ал күнгө кимдер баралган? Алымдар айтып келишкен, тастыктап, тактап беришкен, эң башында эгедер алам жерди жаратты, дал ушундай болсун деп, көңдөй болуп бош турбай, аба катмар толсун деп, оозунан чыккан сөз менен обону койду толтуруп. А дегенде 6 күн мындай болуп бөлүнгөн, чындыгында жер бети көзгө сайса көрүнгүс, көөдөй кара түн экен. Эгедер анан кеп айтты, жарык болсун деп айтты. Жарык жакшы экенин жараткан өзү көрүптүр. Караңгы менен жарыкты кадимкидей бөлүптүр. Жарыгы күндүз аталып, караңгынын аты түн болду. 6 күндүн ичинен бул биринчи күн болду. Адепки акыбал ааламда суу менен аба аралаш, ным катмары болуптур. Андан кийин жараткан сууларды топтоп өзүнчө ортого коюп абаны, жерде жана көктө деп сууларды бөлүп коюптур. Көк асман чалкып төбөдө, бул экинчи күн болуптур. Буйрук кылды жараткан, көк асманда чалкыган, суу катмары калкыган. Оболу суулар чогулуп, ой чуңкурга толушсун, калганы кургак болушсун. Дал ошондой болгону, чогулуп суулар толгону, чогулган сууну жараткан деңиз деп атап койгону. Суу жатпаган кургагын жер деп атап болжоду. Эми кургак жери бош болбой, түмен түркүн чөп чыксын, бак дарактар мөмөлүү, бапырап абдан көп чыксын. Уругун чачып көбөйүп, уланып, улам төп чыксын. Убакыт жылып түн болду, бул 3-чү күн болду. Андан ары жараткан дагы минтип буйруптур. Эч кимдин колу жок эле. 2 чоң жылдыз жаркырап, асманда турсун илинип. Ай жылдарды мезгилди, күндүздү күн башкарсын, зор экени билинип. Таратып көккө жылдызын, түнкүсүн ай бийлесин, төп келип күнгө биригип. Ааламга нурун төктүрүп, ай менен күндү жараткан, асманга асып коюптур. Ал 4-чү күн болуптур. Андан ары жараткан, арбытып жатты жашоону, сууда сүзгөн ар түркүн, сансыз жандык жайнады. Көптүгүнөн балыктын көл деңиздер боркулдап, кадимкидей кайнады. Энсиреп бош турган, көк асманды чалкыган, эгедер анан толтурду, илбээсин кушка таңшыган. Эсепсиз көп түрү бар, ителги бүркүт шаңшыган. Канча экенин ким билет, канаттуулар кайкыган. Ободо учкан жандыкты опсуз көп кылып жаратты. Ошентип жылып убакып, күн кечкирип таң атты. Буйдалбастан жумголду, бул 5-чи күн болду. Жараткандагы сөз айтты, жан жаныбар макулук, жан бүткөндүн баарысы жерге толсун деп айтты. Дал ошондой болгону, талаа түзгө жайылып, 4 түлүк мал толгону. Дагынкысы дагы бар, тоо токойду ээледи, жапайы айван жаныбар. Жерден чыгып келишти, курт кумурска кыймылдап, жөргөлөгөн андан көп, борчук ташка жармашып, боору менен сойлогон, өрмөлөгөн мындан көп. Эгедер анан сүйлөдү, ээси болуп дүйнөнүн, баарысына ушунун өз бейнеме окшотуп, жаратам адам тукумун.
tirичилик кылсын деп, тирүүлүк берди адамга, тилектеш болуп турсун деп, аялды берди жардамга. Бедерлүү кебер жамынган, сууда сүзгөн балыкты, тоо-токойдо жойлогон, сансыз айван жандыкты. Ободо учкан канаттуу, опсуз түркүм бардыкты, ойлонуп бийлик кылсын деп, ошондо адамга берди хандыкты. Жараштырып кынтыксыз, жаратып бүтүп дүйнөнү, адам менен аялга, анан батасын берип сүйлөдү. Уул кызды төрөп бапырап, укумдап тукумдагыла, узарып учук үзүлбөй, уланып турсун дагыда. Жан жануар канаттуу, тоо-токойлор талаалар, баарына бийлик кылгыла, акыл калча иш кылып, жердин ээси болгула. Кудурет Кудай ушинтип көз көрүп жана көрбөгөн аалам жерди дүйнөнү 6 күндө жаратты. Убакыт өтүп аңгыча күүгүм кирип күн батып, 6-чы күндүн аягы тамам болуп баратты. Керемет кылган ишине кубанып курсант болгонун ошондо билип аласың, окусаң эгер ойлонуп, ыйык китеп тооратты. Ушинтип дүйнө башталган, улуу китеп каттардан, угуп алгын кыргызым узун сабак дастандан. Угуту ушул ааламдын гүл топодон машталган, угуп алгын кыргызым ушинтип дүйнө башталган. Ушунун баары алынган улуу китеп каттардан, узартпай мен да бүтөйүн узун жомок дастандан. А бирок дүйнө бүтмөйүн, дастан бүтпөйт башталган.